Салам достор, бүгін сіздер менен біз JSON форматы жөнүндө маалымат алабыз. JSON форматы бул достор JavaScript Object Notation деп чечмеленет. Жөн гана маалыматты сактоочу бир структура деп түшүнсөк болот. Бул жерде мен мондай жазып койдум. JSON форматындагы маалыматты жаздым. Алгач эле достор, бул жерде example JSON деп файл түздүм. Достор, бул JSON түзүп атканыбызда биз жөн гана файлды жазып, мисалы example2 деп туруп, анын форматын JSON кылабыз. JSON кылганыбызда ушунда JSON форматындагы эле файл болуп калат достор. Караңыздар, бул жерде JSON форматында JSON объект болушу мүмкүн же массив түрүндөгү форматындагы маалымат болушу мүмкүн. Бул жерде JSON-да биз объект катары ачылды. JSON ичинде ключ болот. Бул жерде name, age, city дегендер ключтөр, ал эми Айдана, age 35, бул жерде 35 Бишкек, бул жердеги cooking readingдердин бардыгы бул маанилери болуп калат. Бул жерде ключтөрдүн же болбосо аталыштардын маанилери болуп калат. Ал маанилер достор string болушу мүмкүн, number болушу мүмкүн, array болушу мүмкүн же объект же болбосо boolean тибиндеги маалымат болушу мүмкүн. Достор, JSON өзү окууга жана жазууга жеңил болгон маалыматты алмашуу форматы да. Мисалы, караңыздар, бул жерде name Айдана деп туруп окууга түшүнүктүү болуп атат да. Бул жерде кейстер бар, ачкычтар, бул жакта алардын маанилери болуп атат. Ошондой эле достор, бул машиналар иштөөчү, программаны иштетүүчү машиналар үчүн дагы талdoого жана генерация кылууга оңой экен да. Достор, JSON форматы бул JavaScript эле эмес, бул тилден көз каранды эмес, программалоо тилинен көз каранды эмес. Бул башка тилдерде дагы колдонулат, мисалы PHP, Java жана башка тилдерде дагы бул JSON форматындагы маалымат колдонулат. Бул маалыматтарды сактоонун бир структурасы. Башка мисалы XML форматында болушу мүмкүн маалыматтар, бул жерде JSON форматында. Бул маалыматтар достор, мисалы JSON маалыматты серверден маалымат алып атканда бизге маалымат JSON форматында болушу мүмкүн. Биз fetch IP кылып атканыбыздачы, IP-ден маалыматтарды алып атканыбызда JSON форматындагы маалыматты алышыбыз мүмкүн. Кийинки сабактарда fetch жөнүндө айтып берем достор. Fetch IP деген эмне жана fetch запрос деген эмне. Бүгүн сиздер менен алгач JSON форматын түшүнүп алалы. Бул жерде караңыздар, interest деп турат, кызыкчылыктары, мисалы. Ал өзүнө массивди камтып атат, анын мааниси массив болуп атат. Ошондой эле достор, бул жерде ар бир name Айдана болгондон кийинки маалыматты жазуу үчүн биз бул жерде үтүрдүн жардамы менен жазып алабыз. Монтип турупчу. Ошондой эле бул жерде массивдин ордуна бир объект болушу мүмкүн. Мисалы, сиздерге бир көп даталуу JSON-ды көрсөтөйүн. Ошондой эле бул жерде достор бул объект тибиндеги объект сыяктуу JSON болот. Бунун ордуна мисалы array болушу мүмкүн. Жерден алып келип. Бул биздеги JSON форматындагы маалымат. Караңыздар, бул жерде 2281 маалымат бар экен. Ичин ачсак, бул өзүнчө биринчи массивдин биринчи айтеми немеси, биринчи индексиндеги маалымат.
объект түйүндө болуп атат. Бул жерде JSON өзү биринчи эле array форматында келип атат, а ичиндеги маалыматтар объект түрүндө экен да. Эми анын ичине киргенде state province дегенде null деп атат. Бул null түйүндө болушу мүмкүн, же болбосо бул жерде domainsдер array түйүндө болуп атат. Name'дер болсо жөн гана Marywood University деп string түйүндө болуп атат. Country United States дейт. Бул дагы string түйүндө. Айткандай достор, ошо бул жерде string, boolean ба JavaScript'те кайсыл типтер болсо, ошол типтердеги маалыматтар боло алат. Алар мен күлүштүн маанилери. Бул достор, караңыздар, JSON форматындагы маалымат болуп саналат. Бул маалыматты биз сервер менен маалымат алмашып атканда биз ушул JSON форматындагы маалыматты, структурасындагы маалыматты жөнөтүп алсак болот экен, жөнөтүп же өзү кабыл алып алмаштырсак болот да. Кийинки сабакта маалымат алмашканды, кантип маалымат алабыз экенин айтып берем. Сервер менен кантип маалымат алабыз. Бүгүн сиздер менен достор жөн гана JSON жөнүндө маалымат алдык. JSON ошол достор жөн гана маалыматты түшүнүктүү түрдө сактоо форматы болуп саналат экен да. Бул адамдарга жана машиналарга, иштетүүчү машиналарга түшүнүктүү окууга жана жазууга түшүнүктүү болуш үчүн структура болуп саналат. JSON жөнүндө достор маалымат алдык. Кийинки сабакта жолукканча мен сиздер менен коштошом.